Адамжай району Майдан айыл өкмөтүнө караштуу бир Беш Арча ой Бел Алмабы деген кен бар да. Ал кенди иштеткендердин кыргызчасы президент экен. Себеби биздин президент айткан өзү негизи. Эч ким Кыргызстанда крышабайт этпеш керек деген. Мен президенттин крышабайт эткенин каяктан билип атам мен? Губернатор жүгүрүп келип ошолордун кызыкчылыгын кылып атат ошол кендинчи. Ал кен бизге эмне пайдасы бар? Айыл өкмөткө 1 сом төкпөсө, Кара Суу районуна, Ош областына 1 тиын төкпөсө, эми балким Кыргызстандын казынасы бирге деши мүмкүн. Бирок ошол жердеги жашаган эл журтка пайдасы тийиш керек да ал жерде кенди иштетип атканда. Ал кендин кедергиси биринчи жаратылышка тийди. Мен аны точно билбейм канча километр экен. Папандан бери 40 километр жерде дарактарды куратып салды. Жолду талкалады. Жол талкалады дегенде бул элдин көйгөйү да. Машинаны бир шаарга бир барып келиш менен машина ремонт кылыш керек. Азыр элдин акыбалы кандай состоянияда? Ал чаңды ошондой уда бир 200-300 коону ол жолго салып коет. Чаң же жолду суу сеппейт, бир коонун аркасынан бир коо келсе көрбөй каласың. Ошондой болуп кырсыктар болду, Кудай сактасын, эми тизмелештин кереги жок. Кырсыктар болду, адам өлүмү болду ошол жерде. Бир коо көрбөй калып, бир портерди ырыта коюп. Мына ал жерде Кожекелен деген бир 200-300 кожолук бар. Эч ким десе, ошол кен бир даже 2 тоннадан көмүр берип койбоду да. Ушунда кыйналып аткан элге бир 90 тонна көмүр берди. 300 кожолукка 90 тонна көмүр берди. Бул деген бул реальный эмес да бул. Болбосо миллиарддаган пайдаларды көрөтмүш, эми биз бирөөнүн пайдасын эсептешке мүмкүн эмес. Ал эми майли ишкер болуптур. Ошончолук жердин иштетип аткандан кийин пайдасын көрүп аткандан ошол жерде жашаган элге да кичине камгоруп коюш керек да. Любой нерсени мына орозодо сүйлөп атабыз. Любой нерсенин закаты бар да, мисалы үчүнчү. Ошондой кылып бизге элге соцпакетте көмүрдү көбөйтүп берсин бизге. Экинчиден жолубузду жакшына кылып ремонттотуп койсун. Иштете берсин каалагандай кылып. Эч кимдин немеси жок. Жолду кеңитсин. Машиналар өтүп атканда бири-бирине тоскоолдук сызгырып. Шаңды жок кылсын. Суу сепсин. Жолду теп-тегиз кылсын, алардын мышыгын эч ким иштебейт да. Мен Кошназар Мамасабыр.